саламатсыздарбы, урматтуу Аспитар медиасынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен Төлөгөн Алтынай жана Майрамбекова Нуркыз. Анан биз азыркы учурда Кадамжай районунда болгон кайгылуу окуяны баардыгыбыз билсек керек. Ошол боюнча элдин көз карашы кандай, сиздер менен чогуу талкуулап билебиз. Аны эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Чекебашова Рия Сыргалиевна, 61-жылы туулган, ошо Каражыга чайдын Токтогул районунда. Бапта 38 жылдан бери ошо медицина тармагында иштеп келем. Сиз жакында эле болуп өткөн Кадамжайдагы окуяны билсеңиз керек. Ал ишти жасаган, мыкаачылык ишти жасаган адамдарга кандай жаза берилерин каалайт элеңиз? Биз окутук массалык маалымат каражаттарынан кабардарбыз. Жалпы эле кыргыз эли үчүн бизге да ушунчалык оор тийди. Мыкаачылык менен жасалган азыркы учурда ушундай кылмыштуулук көбөйүп баратат. Тем более ушу айылдарга, жаш кыздарга зомбулук аягына түшөт. Анан биздин оюбуз, менин жеке оюм, мен өкүмдүн эң жогорку чечимин кабыл алыш керек да. Эми өлүм, көпчүлүгү өлүм жазасы деп атат. Эми биздин андай закондо андай өлүм жазасы каралбаптыр. Бирок жогорку кеңеш ошо законду чыгаргандар законду кайра карап, ушундай мыкаачыларга, тем более мына жаш өспүрүм кыздарга, аялдарга зомбулук көрсөткөндөргө эң эле жогорку жазаны бериш керек да. Ошо ягын карайт деп ойлойбуз биз. Аягында эле элди дүрбөлөңгө салган окуя да. Жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат силерге да.